Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Жалпы даңаза, мактоо, атактан жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мейрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, үй-бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, иман менен азыктап жашап, ошол өздөрү тутунган динди, азыктанган иманды бизге мурас, белек катары эстафета кылып таштап, табыштап өтүп кеткен улуу алтын муунга учурда жашап, өз мекенинен, киндик кан тамган жеринен ыраактап, түйшүк болсун, мейли кайгы болсун, бирок Аллахты унутпай, тутунган динин мурдагыдан да бекемирээк кармап, кале берсе ыйык Рамазан айынын орозосун тутуп, моментип, уй мүйүз тартып, маңдай теске отуруп, Аллахтын сөзүнөн, пайгамбардын хадисинен түзүлгөн сабактарды угам деп кадам таштап келген момундай болгон жылуу жүздөргө, биз салган чыйырдан этегибизден бекем кармап, изибизден ээрчип, бизден адеп, ахлак, таалим, тарбия үйрөнөлү деп тамтың басып келе жатқан келечек муунга да Аллах Тааланын түгөнгүс мейрим жана тынчтык болсун. Арыбаңыздар, жердештер, мекендештер, баарыңыздарга Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, мейрими, берекеси, ырайымы, кечирими жаап турсун. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Үй-бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, бакубат турмуш, ыйман, инсаф, ынтымак, эң негизгиси ушул бактылуу жашоо берсин. Сабак угам деп таштап келген кадамыңыздарга Аллах Таалам биз эсептеп бүтө алгыс мол соопторду жазсын. Кайра үйгө бара жатканда биз эсептеп бүтө алгыс ар бир кадамыңыздардан кейде кетирги кемчиликтерди Аллах Таалам кечирип турсын. Тагдырыбызга ушундай улуу жакшы күндөрдү жазган Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр. Аллах Таалам баарыбызды бириктирип, Кыргызстандын баардык жеринен болсок дагы бул жерге келип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, чыныгы мусулман экенибизди билдирип, ынтымак болуп отуруунун өзү чоң ибадат. Менин бул жакка келишиме себепчи болгон инсандардын баарынан Аллах Таалам ыраазы болсун. Ким салым кошту, ким пикир берди, ким кеңеш айтты, айтор кандай кызмат болсун, Аллах Таалам баарынан ыраазы болсун. Кыяматка чейин ошолордун урпактарынан Аллахын жалаң жакшы инсандарды чыгарсын. Эч качан кем кылбасын. Кадыр барктарын негиз кылып, Аллах Таалам болосун, бийик кылсын. Мен дайым бир жерге барганда, сабак кылганда эң узагы 40 мүнөт. Анан өтө эле алыс көп сүйлөй турган болсок 1 саат да. 1 саат. Анан уюштуруучулар бирден не деген 4-кө чейин деген. 4-кө чейин тынбай сүйлөшүм керек экен. Чын. Анан өзү дүйнөлүк стандартта 29 мүнөттө адам баласынын мээси чарчап 30 мүнөткө келгенде отказ кылат экен файл. Файл отказ кылат экен да, болду, кичине эс алдыр, анда дагы угасың деп. Мен сүйлөп көнүп калгам. Бирок угуп көнгөндөр болсо сүйлөй берем. Чын да. Анан азыр мен дагы башка бир сунуш пикирлерди айттым. Жарым саат, бир 35 мүнөттөн өткөндөн кийин токтотуп, суроо жооп кылабыз. Болобу ошондой кылсак? Макул. Эми сиздерге суроо. Кандай темада сабак укуңуздар келди эле? Анткени мен уюштуруучулардан сурадым. Кайсы теманы коелу? Эмне деген теманы коюп баштайлы сабакты десем, ушул эркин тема. Сиз кайсы теманы айтсаңыз, биз ошону угу беребиз деди. Бирок сиздерден дагы бир нерсени сурайын. Кайсы теманы укуңуз келип жүрдү эле? Балким менин айта турган темам сиздин көксөп жүргөн темаңыздан жалгап өтөр, мындай мимо өтүп кетер да. Мен ошо сиздин темаңыздагы камтып өтүшүм керек азыр. Суроо сиздерге. Бекем ыйман, машалла, өтө сонун. Дагы
İlim Adamdın adam altında aklılar. akısı, aha. Dağı, var mı? Takıvalık, maşallah. Dağı, adal jana aram. Dağı, ahiret жашоосу, sonu. Kıskası şunu barın kamtı etkemi sabağıma. Şunu barın kamtı ötem. Sıdırı birden, eğer kamtılbay kalsa, menin temam kamtılbay kaldı desenger, o şerge kıpçı ötem inşallah. Menin temam, Ramazan özgörünün ayı. Uşunun içinde siz sorangan neslerin büt barın kamtışınız gerek. Ramazan bu özgörünün ayı. Eğer de çindap sabah okumuz gelse, okup bütkönden keyin oşonu үйгө barıp, kayra kaytalap, jasap, жүзөгө ашырыңыз келсе, анда siz hazır telefonunuzda запись кылып атасыз. Özü negizi dinde bir söz var. Man hafiza farra ve man ketebe qarra degen. Kim jattayım dep, al men esinde kalıp kalat dep jön otura berse, uqqanı bul kulağından girip bul kulağından çıkıp ketçiler köp. Kaçıp ketedi. Kim жазып koysa, al tübölük saqtalып kalat. Degen. Men özü köpçülük jerde sabak ötkönümde köpçülük jerde adamlarga taң kalam. Hem alardın dagı mындай işengen jagı bardır balkim. Taң kalganım 35 minut sabak ötüş üçün men je 10 gün, keminde je 15 gün dayardanam. 35 minut sabak ötüş üçün 10 gün je 15 gün жазып dayardanam. Gün tün debey. Anan men oşol 35 minutluk 10 gündün için dayardagan sabagımdı jönle kolumdu almaştırıp uğata çıkıp ketedi. Eç kudese menin göңүлүм üçün bir ruçka menen tetrat alıp жазып koybaydı da. Как будто алардын алдында мен egzimen tapşırıp atkандай oturuşat. Çın. Anam baganda bizim özümüzün түштүктүн тили менен айтканда бейгам отурганын себеби баары бир бул азыр мына тартылып атат, ошодон угуп алам деген мындай бир тарезде отурушат да. Мен Малайзияга барып калдым. Чоң жыйын бул, дүниелик мастапта өтө чоң жыйын. Мен ушундай бир алдырагымда bir ара буруттундагы жигит жазып отурду, тиякта сүйлөнүп жаткан сөздү. Мен угуп отурдум жөн эле. Албетте сабак араб тилинде болуп атат. Жанагы сол кол менен жазат экен. Момундай болгон мындан да калың тетрадты алып алып, укмуш жазып атат. Бирок жазып жетишип атат. Мен көзүмдүн кыры менен жанына отуруп тиктедим. 1 saat сүйлөндү, 1 saat жазды. Анан жапты. Көз таанышып отуруп сүйлөшүп калдык. Жетиштиңби десем, жетишип атам деди. Ошонун сүйлөгөнү жазып жетишип атат. Анча-мынча адам аны которуп да сиңире албайт да, чындап айтканда. Анан тетраты жарымда калыптыр. Анан алдымдагы машалла, ушунча жаздыңбы десем, аркасында мени күлүп аркасынан тип туруп 3 тептерди алып толтуруп коюптур. Жазып. Чындап ал үчүн урпактан урпакка, муундан муунга кете турган мыкты сабакта, даяр сабакта. Атайын бүгүн ат арытып, үйдөн кебиркилердин зарыл жумушу бар. Кимдир бирөө чакырган, кимдир бирөөгө вада берип койгон. Ошолордун бүт баарын өзгөртүп, биз сабакка бармай болдук деп кадам таштап келдиңиздер да. Ошон үчүн тынч отуруп, жүрөктүн эшигин ачып, ушунчалык келгенден кийин кандайдыр бир пайда менен кайтыш керек да. Рамадан өзгөрүүнүн айы. Айтайын дегеним, сиздин башыңыздан мындай рамазандардын далайы өттү да. Былтыркы рамазан өттү, мурдагы жылкы, андан мурдагы жылкы рамазандар өттү. Эми сизге суроо, өзүңүз мындай бир 5-10 секундка жөн эле элестетиңчи. Мурдагы жылкы Рамазан айындагы орозо туткандагы сиз быйылкы ыйык Рамазан айдын орозосунда бирдей элесизби, же кичине өзгөрүү барбы сизде? Өзгөрүү деген салма кошуп семирип калуу, эт таштап арыктоо эмес. Сиздин жан дүйнөңүздө, адеп аклагыңызда, баскан турганыңызда, мамилеңизде айтор сизде өзгөрүү боло турган болсо, кичине болсо да ыйык Рамазан айдан алган сабагыңызды өзүңүзгө сиңире алгансыз да.
Мына ол ыйык Рамазан айы чыгыккандан кийин Рамазанга чейинки мисалы Балтабай, Тешебай, Элмира, Гүлмиралар Рамазандан кийин таптакыр башка Элмира болуш керек да. Ал Рамазандан кийин таптакыр таанылгыс Гүлмира болуш керек. Рамазандан кийин таптакыр башка Балтабай болуп, өзүнүн үй бүлөсүн таң калтырыш керек болуп атат да. Мен ошол тарезде сабак даярдап келдим. Рамазан өзгөрүүнүн айы. Өзгөрүү дегенде кимдир бирөө диета кармап арактап кичине өзгөрүшү мүмкүн. Ал саркештенип, өзүнүн баягы кийим кийүүнүсүн дагы эле имиджин өзгөрүшү мүмкүн. Сүйлөшүн өзгөрүшү мүмкүн. Кызылын көккө, агын карага өзгөрүшү мүмкүн да. Ушуну бизде өзгөртүү деп эсептейт. Өзгөрүү дегенде өзгөртүңдө мына ол алдыңкы орундагы отургандарды сиз бул жакка отуруң деп отургузуп койсок, бул өзгөртүүгө кошулбайт. Анткени бир эле орунда, бир эле төгөрөк столдо кичине эле мындай жылуу болду. Эгер өзгөртөм дей турган болсок, анда бул буручту тетиги буручка алып барып, тиги буручту бул жакка алып келсек, ошондо кичине өзгөрүш болот. Анткени орун алмашты. Кадыр эсе бул жердегилер тияктагы жүздөр бияка келди да. Дал ошол сыяктуу ыйык Рамазан айга чейинки калыптанып калган балет кылык жоруктан Рамазандын аягында бир отоло суурулуп чыгып, башка деп акылак өтүп калыш керек. Мына муну өзгөрүү дейт. Анткени Аллах өз аятында саңды биле: "Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим садақаллахул азим." Аллахтын сөзүн кара. Аллах өзү айтып атат: "Бенделерим өздөрү калыптанып калган, өзүнө жакпаган, чөйрөсү жийиркенген, калыптанып калган аябай жаман балет кылык жоругунан бир отоло суурулуп чыгып, өздөрү мыкты адеп ахлак, жүрүм турум, таалим, тарбияга өзгөрмөйүнчө, мен аларга эч качан жакшы өзгөрүү жашоону бербейм" дейт. Өзгөрүш үчүн, жакшы болуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Алма буш оозума түш деп жөн эле ушинтип жүрө бере турган болсок, анда Аллах эч качан өзгөрүү бербейт. Ыйык Рамазан айдын башында Аллахым мен өзгөргүм келди. Ыйык Рамазан айдын орозосун тутуудан максат сага жакпаган, пайгамбарга жакпаган, өзүмдүн үй бүлөмө жакпаган кылык жоругумдан өзгөртчү мени деп өзүңүз аракет кылбасаңыз, мына бул Рамазан бүткөндөн кийин дагы деле ошол эле боюнча Элмира боюнча кала бересиз. Ошол эле таш балта, ошол эле таш темир боюнча каласыз. Адам баласы өзү өзгөрүш керек. Мен бир нерсеге таң калам. Саум деген орозонун арабча аталышы саум же сыям. Саум деген ал тыйылуу же тыюу деген сөз. Тыюу же тыйылуу деген сөз. Өзү негизи мына ушул жердеги отургандардын дээрлик 98% ооз жапкандан ооз ачканга чейин анда санда жээлек, ичелек, адал жемек ичмектерин бир эстеп коет. Ооз ачарга эмне жесем экен? Лагманбы же беш бармакпы? Аны өткөндө эле жебейдим беле. Жок. Күрүч эле жейинчи. Жок, өткөндө булчылдатканмын да аны. Мындай эле жейинчи деп ар бир адам күндүзү бир эстейт да. Эстейсиңер силер деле? Эстебей койбойсуңар да. Жөн эле мындай дүккөн жанып өтүп атканда көзүң ойноп кетет го. Ошол ифтарга чейин сакталып калат. Бул 98% адамдын психологиясы ушундай. Ал эми 2% адам ооз жапкандан ооз ачканга чейин узун болуп, ооз жапкандан ооз ачканга чейин бир да үзгүлтүксүз бир эле нерсени эстейт. Башка эч нерсени эстебейт. Ал баягы ооз жабарда улам кандайча чымчыды ошондо эле билбейм мен. Чымчып алып чегип туруп деп үйлөп, анан тамекисин өчүрүп ооз жапкандар ооз ачканга чейин узун сигарет көрүнөт көзүнө. Андан башка ага бир эт, бир куйрук, бир чучук кылып 5 бармак алып келсең дагы үстүндө бир сигареттин сүрөтү көрүнүп тура берет. Чын. Булар өзгөрө албай атат. Мен айтайын дегеним, биз мисалы ушундай дуа кылып, Аллахым дуамды кабыл кыл,
Allah'ım meni özgürt, menin günümdü keçir. İşenesiňer be? Wallahi Allah'tın ısıl menen ant içip aytam. Kimiňer eger oz açarda çındap Allah'ım meni karızımdan kutult, meni keçir, meni oňdo deseňer, oňdo degende oňdolduň dep Allah jogap beret. Oňdo deseňer Allah oňdolduň sen men seni oňdodum deydi. Allah'ım maga perzent ber dep köp жылдан beri perzentin jıtın jıtтай elekti. Allah'ım maga perzent ber dep çındap dua kılgın ele, men sana perzent bere turgan boldum deydi. Allah'ım atam menen apamdın jatkan jerin beş bagı kıl, namazı ala-çala ketdele dep Allah Taala'dan ateneň üçün keçirim sorasaň, men senin jer astındaky ataň menen apaňdy beşlik kıldım dep jogap beret. Emneni sorabagıla? Karazdan kutul desem kutkartat. Özün kıymıldabasaň da özgölerdin kıymıl hareketi menen söz türdü kutulasyňar karazdan. İşenip koygula, ankene Paýgambarymyz aýtkan. Oz açar menen oz jabardagı duada bende menen dua kıluvchi bende menen Allah'tın ortasında hiç kандай parda bolboydu. Musa Paýgambar bardyk paýgambarlardan özgöçe paýgambar bolgon. Ankene any menen Allah'tın ortasında perişte bolgon emes. Cebrail perişte bolgon emes. Allah Taala Musa Paýgambarga tüz süýlegen. Anan Musa Paýgambar bir gün aýtdy da: "Ey Rabbim, bardyk paýgambarlarga Cebraildi ortamçı kıldyň. Maga ortamçı kılbay özüň süýlep atasyň. Maga sen kançalyk jakynsyň" dedi. Kançalyk jakynsyň? Allah aýtdy: "Ey Musa, toora aýtdyň. Saňa Cebrail perişteni ortamçı kılbay tüz süýlep atam. Biri oşonda dele ököbüzdün ortabızda özümdün jaratkan nurum nurdup 70.000 parda var. Özümdün jaratkan nurdu pardadan 70.000'i var. Oşol aralykty tosup turar. Ahir zamandın ümmeti var. Ahir zamandın paýgambary Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın ümmeti ıyık Ramazan aydın iftary menen suhurunda dua kıla turgan bolsa, oşol pardanın baryny alıp durbanan kabul kılam degen. Karabaysızbı? Kançalyk dengelde ıyık insansız. Allah Taalaga kançalyk dengelde erke bendesiz. Kançalyk dengelde barktuusuz. Özüňizdin kadyrybızdy, özüňizdin orduňyzdy bilişiňiz kerek. Ramazan forsa bir mümkünçülük. Ramazan bol bir mümkünçülük. Al bir geldi, bir ketip kalat. Былтыркы Ramazan, mına bıyılkı Ramazan al былтыркы emes. Bul başka Ramazan. Jılına Ramazan жаңылам келет. Bıyılkı Ramazan emdigi bolbayt, al başka Ramazan bolat. Bizge Allah Taala uşunçalyk mümkünçülük tüzüp atar. Ey bendem, başka uçurda senin kılgan dualarındı kabul kılbayt elem. Sana bir fursa, bir mümkünçülük, bir şans bereyin. Oz açarda köp dua kılsaň dagı uzun dua kılatken deydi adamlar. Özüz suwubuzdu, kurmamızdı, dasorkonubuzdu jayıp durup, oşol oz açardan 5 minut murda koluňuzdu kötöresizbi, kötörbeýsizbi, içiňizdegi buguňuzdu çıgaryp, közüňizdi jumup alyp, ireti menen akyryn şıwransaňyz, ne degen mykty ibadat. Ankene Allah öz sözüne estağfurullah billah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey Muhammed, senden men arqılı ümmetlerim sorayt. Allah kanday dep sorayt. Qıyqırıp dua kılalıbı Allah bizden alısırak bolsa. Je bizge jakyn bolsa şuwrany bile dua kıla bereyli dep soraşı mümkün. Alar şuwranbasa dele, erinderi kıymıldabasa dele jüregindegi aytıp koygonum büt bardygyn sezip ugup turam. Kerek bolsa men alarga munol eki moýnunun eki jagyndagy gürö tamyrынан da özlerine jakyn. Ujibu da'watad da'a. Ujibu da'watad da'a. Kabul kılam degen sözde Allah birinci aytdy. Dua kıluvchunun duasın. Kabul kılam. Dua kıluvchunun duasın. Dua kıluvchunun duasın kabul kılam dep ayağına jetkirgen jok. Kabul kılam.
men дуа кылуучунун дуасын деп атат. Allah kabul kılam dep koydu. Kimdi dese dua kılуучунун duaсын деп атат. Кагылайын дуа кылбайсызбы? Баягы жыргагандан жылкычы болупмун деген сөз бар го. Бул жака жыргаганыңардан келген жоксуңар да чындап айтканда Москвага. Туура, жыргагандан келген жоксуңар. Кичине аяка туралы, карыздан кутулалы, кимдир бирөөнүн ден соолугу үчүн күрөшүп атасыңар. Там салайлы, чек алалы, жер алайлы, тигиндей кылалы, мындай кылайлы деп келдиңер да. Эми баарын Аллах Тааладан сураңгыла, Аллах Таала берүүчү, албетте берүүчү, бербей койбойт, ушу бир билгиле. Сураныш керек, болгону суранганды билиш керек. Ошол себептен ужибу да'вата да' иза дa'ан. Кабыл кылам мен. Эгерде бендем эле кол көтөрүп алакан жайып менден тиленип чындап суранса, кабыл кылам, кабыл кылбай койбойм деле. Биз дасторкон чекесинде отурганда ушундай дуа кылабыз да, Раббим күнөөмдү кечир. Раббим күнөөмдү кечир деп. Мындан башка эмнени сурайм? Айткылачы, эмнени сураш мүмкүн дагы? Бай болушуң мүмкүн. Ооба. Бир эмес 2-3 квартиранын ээси болушуң ыктымал. Уулдан 3'lü, кыздан 3'lü берип, жүп-жүбүнөн берип коет Аллах Таала. Күйөөң ушунчалык мыкты, жубайың ушунчалык сүйкүмдүү. Бирок Аллах Таала ыйман менен өлүүнү алып таштай турган болсо, мындан өткөн бактсыздык барбы? Биз 2-3 квартирабыз, алдыбызда темир тулпар, капчыгыбызда калың акчалардын бар экендигин биз бакыт деп сезебиз. Тескерисинче ушулардын бар экендиги бизди жакшы эмес, жаман жака өзгөрттү, көзүбүздү май бастырып. Мен дуа кылганда эң көп кылган дуам ушул. Ачыгын айтып коеюн, силер да ошону кошкула. Эң көп кылган дуам, Аллахым мени мусулман абалда өлтүр деп ушуну дуа кылам. Аллахым мени мусулман абалда өлтүр. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ушул сөз менен өлтүр дейм, болду. Андан башка нерсени сурабашым мүмкүн да. Сурайм, ден соолугумду сурайм. Ата-энемден, бир тууганымдын, үй бүлөмдөн бактысын сурайм, бирок сөз түрдө Аллахым мусулман абалда өлтүр. Кандай болбосун мусулман абалда өлтүр. Бардык нерсени сурам. Эч нерсени, эч кимди калтырбам. Аллах сөз түрдө берүүчү. Ошонун ичинде Аллахым мени өзгөртчү. Аллахым мени өзгөртчү. Өзүмдөн өзүм деле тажап калдым. Үй бүлөм, бир туугандарым, ата-энем, жолдош, чөйрө, коом менден тажап калды, я Рабби. Муну мен кээде билем өзүм ошол. Колук туткактыгым бар, богоздугум бар, сөгү берем, тилде берем, жалган айтам, жамандайм, ушактайм, гыйбаттайм. Ушундай бир жаман, ыпылас адаттан жакшы ахлакка мени өзгөрчү деп дуа кылың, өзгөрөсүз. Сураныш керек да. Өзүңөр айтасыңар. Бала ыйлабаса эмчек кайда деп. Биз суранбасак Аллах эч качан өзгөртпөйт. Аллах өзү айтып атпайбы аятта? Бендем өзү өзгөрүүгө аракет кылмайынча, өзү суурулуп, кичине бир кадам таштап, жылмайынча, мен ага эч качан жакшы өзгөрүү жашоо бербейм деп атат Аллах Таала. Анан мен бир нерсеге таң калам. Менин баягы баштаган сөзүм али бүт элек. Баягы 2%. Баарыбыз Кудайдан күнөөмдү кечир, баламдын ден соолугун бер. Ой, мына жердеги ак көз, кара көздөр үчүн аталарыбыздын, апаларыбыздын далай жолу экөө бири-бирине билгизбей тескери карап алып түнү таң аткыч жакта көз жаштары менен далай жолу жастыктарын суу кылып жууп чыкканы менен ишиңер жок да. Чындап айтайын, ишиңер жок да. Жүрөсүңөр да. БМВдан бирди тээп коюп, Мерседестен экини минип коюп, кайкалап, тыкы-тык басып коюп, сен ал тыңдыгыңдан алып жаткан жоксуң темир тулпарды. Апаң менен атаң Кудайдан сурай берип, ушу жаманы бир адам болсо экен, ушу жаманы бир жакшы болуп калса экен дей бергендиги үчүн адам болдуң сен. Ушулар дуа кылды, өзгөрт ушу балам, ушу кызымды деди. Ифтарда, озачарда Аллахым үйүмө, бир тууганыма,
ата-энеме мыкты өзгөрүү бер, жакшы жашоо бер, ыймандуу, хидаяттуу, инсафтуу жашоо бер деп ушундай бир суранып атат да. Баары суранып атабыз, бирок 2% адам бар. Ошентип көздөрүн чалапыла ачып, жумуп, тезирээк бүтсө, бир уртаса эшикке зуу этип атып чыгып, баягысын тамызып алса, көзүн жумуп алып, bir tartib bir yüylese alar için oşol kayıf da, oşol rahat. Eğer oşol Allah'ım şu tütünden meni alыс kıl. Allah'ım nege meni şunu taşlay albayım? Sen taşlatasın. Adal jemek içmekten özümdü tıyam dağı, anan aram tamekiden kantip tıya albayım. Men tıyam özümdü dep özüm özgört da. Özüm özgört. Sen keç yatkanda kıyaldanıp koyup tameki taştalsa, sonu bolmagy dep, ertesi turganda tameki çekpey kalbaysın. Oşol tameki çekken der bar gözü. Tameki çekken erkeklerden ayallarına altından, gavhardan, bermetten, marjandan monçok tağış gerek bularga. Bir ayda bir yılda bir tağıp duruş gerek. Mosırны яшикке сабыр кылып жашагандыгым үчүн деп. Мында жастыкка башын коюп жатканда булар күйөөлөрү капа болбогула. Тамеки тарткан аялдар бардык эркектерди өзүнүн эркегинде сасык деп билишет да. Чын, эркектердин өзүнүн табигый жыты бар, эркек деген. Тамеки эле нас эле сасый бербей. Ошо күйөөңөрдү да сурансаңар, Кудайым ошол күйөөм ошо тамеки менен нас таштап калсынчы, чыныгы башка жытын жыттайынчы десеңер, ал таштасын, анан кийин жыттап көргүлө, эриңерди. Силер өзүңөр мындай бир аракет кылгыла, өзгөрүүгө аракет кылгыла. Эмнеге мен ошодан баштадым? Чегип көрбөсөм мен. Bir günde bir paçka çekkenler var eken. Bir günde 2, bir günde 3 paçka çekkenler var. Aytor kimisi olbosun. Bir yıldık tameksin çekpeye koysa al toluk bir adamın umuraga barıp gelçu akçasını çekip koyat eken. Eğer taştap koya turgan bolsa bir adam umuraga barıp gelat eken. Bir yıldık çekken tamekinin akçasında bir adam toluk umuraga barıp gelat eken. Karabaysınız, siz emneni çekip atasız. Aram nerseni. Siz balаңыздын кийимин, аялыңыздын юбкасын, апаңыздын жоолугун, атаңыздын тебетейин, бир туганыңыздын шымын, эжеңиз менен карындашыңыздын жемпирин, бир тугандардын ортого салына турган дасторкон жана анын үстүндөгү батыр нандарды жана башкалардын баарын чегип бүттүңүз сиз. Сиз ушуларды чегип атасыз. Балаңыз менен кызыңыздын фондко мектепке төлөнчү акчасын, калем, ручка, тетрадь, альбом, китептерин чегип бүттүңүз да. Эгер ушуну чекпей койгондо дагы бир жетим же жесир үй бүлөнүн дал ошол нерселери бүтөлмөк да. Же болбосо же өзүңүз же жубайыңыз экөөңүз, же атаңыз же апаңыз, же болбосо дагы бир байкушту умурага жөнөткөнгө сизде чама болчу эле да. Өзгөрүүгө убакыт келди. Мына ыйык Рамазан ай жарымдан өтүп атат. Эми мына жарымы калды. Али да кеч эмес. Бүгүн барып сабактан кийин үйгө момундай кылып тетрадь ачып, мен сөгүнбөй калдым. Мен карганбай калдым, жалган айтпай калдым деп жазың. Чындап эгерде сиз ошол нерсе жок болсо. Сызыкка. Экинчи тарабына дагы деле сөгүнүп атам, дагы деле алдап атам, дагы деле мындай кылып атам деп. Кана сизде ыйык Рамазандын аягында канча өзгөрүү болду? Анан сиз айтасыз, мен быйылкы ыйык Рамазан айдан муну нерселер менен пайдаландым деп. Кээ биркилерибиз жөн эле ыйык Рамазан ай бүткөндөн кийин курсагын канып туруп кыйла таштап берет мен. Ошол өзгөрүү, кээ биркилер кошуп берет, анткени ал сохордон кийин дагы жатат, жеп алып туруп, ал семирип өзгөрөт, кээ биркилер арыктап өзгөрөт. Эки өзгөрүү болот адамдарда. Адеп ахлак жактан, ыйман жактан, ибадат жактан, жүрүм турум жактан, мамиле жактан өзгөрүү болуш керек сөзсүз түрдө. Дүйнөлүк психологияда 6 күндөн 21 күнгө чейин эгерде бир инсан бир нерсени тынбай жасаса, анда чоң өзгөрүү болот дейт.
6 gündөн 21 günge çeyin bir nerseni tınbay atkara berse, anda çoğun özgörүү bolat dep atat. İslam dini aytып atat. Egerde bir adam bir nerseni toluk bir ay atkarsa, bul degeni 29 günden 30 günge çeyin. Bir ay degeni keyde 29 gün, keyde 30 gün. Bul felsefetu siyam, orozonun filosofiyalık düşündürmösü. Psikologiya iliminde egerde psikologlar aytadi, bir adam bir nerseni dayım toluk bir ay jasasa, al çoğun özgörүү emas, al tüp tamırından beri toluk özgörgөн bolup eseptilet. Oşon üçün ıyık Ramazan ayı bütkönden keyin ayet namaz okup, anan bir günden keyin olsa bir günden soň ele Şevval ayının orozasını tutkan hareket kılabız. Kebirkiler hem bir gün hesabanan tutayıl deydi. Anan oşonda kebirkiler gündüzgü günü su içip alıp durup zırt dep çoçup ketedi. Barım bola oşonda işlerde. Nan jep alıp, sagız senip alıp bir çoçup durup kayra ha ozum açık dep. Emnege bir ay boyu adam balası gündüzü jebey жүрüp anda jebey su içpey koyu özgörүүsü meyge жазылган, anın organizmi oşonu kabul algan. Emi boğozdon boy sökpöy, tildebey gündüz günü tilin saktagan insan al oroza çıkkandan inde hiç kaçan sögünbey kılat da. Bolgonu adam balası özü hareket kılış gerek. Oşon üçün Allah Taala estağfirullah. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahul azim. Allah öz aytdı. Bendelerim kalıptanıp kalgan, özdörü, üybülösü, komu, çöyrösü, bir tugandары jaktırbagan balit, ıpılas kılık jorugunan bir otolo sorulup çıkıp, en mıқты adep, ahlak, talim, tarbiyaga ötüp özgörmeyince, men alarga jakşı özgörü hiç kaçan berbeyim degen.